Өрт шыққан болса, ішіне кирип чыга албайт машина. Бир адамда жарандар өздөрү күнөөлүү да. Эч кандай аракет жылыш жок. Биз азыр Базаркоргон районунун борборунда орун алган өлкө боюнча эң чоң базарлардын бири болгон борбордук базарда турабыз. Бул жерде кезектеги өрт коопсуздугу боюнча машыгуу өттү. Өзүңүздөр көргөндөй эле өрт өчүрүүчү унаачы соодагерлердин чектен чыгып кеткен. Мындай болгон соода жайлардан улам өрт өчүрүүчү унаа базарды аралап кире алган жок. Мына ушундай ээн баштык менен жолду бөгөп алгандар өрт өчүрүү техникасына тоскоолдуктарды жаратып, техника бир канча убакыт кармалып калды. Натыйжада белгиленген мөөнөттө дареке жетип бара алган жок. Кеткенибиз үчүн эми мына чыгып кетип кичине чыгып коюп атабыз да, кичине адамдар көрсүн депчи. Анан мына жака коюп алсак анча көрбөй калат деген адамдын психологиясы да. Кудай сактасын, өрт чыккан болсо, içine кирип чыга албайт машина. Içine бу жерде соодагерлер өтө жакын жайгашкан, жол жок. Ал туура бу жерде көрүнүп турат. Бардык элдерге көрүнүп турат да. Базардагы соода кылып жаткандар бардыгы өрт коопсуздугун сакташ керек. Ошо сактабагандын айынан ушундай болуп атпайбы? Машыгуунун алкагында жарандык коргонуу кызматтарынын өкүлдөрү тарабынан өзгөчө кырдаал катталган учурда эреже бузуулар аныкталып, тийиштүү актылар түзүлдү. 2 ай мурун алдын бул базарга Атамкалата базар деген базар бул жер. Жаран коргон комиссиянын биргеликте өрт коопсуздугун алдын алуу максатында бир эскертүүлөр айтып кеткенбиз да, алгыла депчи. Анан бул жерде жолго тоскоол кылып товарларын коюп алган. Анан мына электр зымдары дагы өрттөөчү автоунаага тоскоол жаратат, тийип калат, кире албайт. Ошого азыр машыгуу өттү, ошол эле көрүнүштө жылыш жок. Эскертүүсүз болгон өрт тактикалык машыгуу аянты 8 гектарды түзгөн Базаркоргон шаарында жайгашкан 13 ири соода базарларында өткөрүлдү. Аныкталган кемчилдиктерди жоюу үчүн кошумча базар ачуу боюнча иш жүрүп жатканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ырастады. Ар бир ушул базардын өзүнүн атайын ген планы болуш керек эле. Бул ген план талапка жараша мурдагы райондук план менен түзүлүп калган, өзүнүн эскилигине жеткенде азыркы учурда мэрия тарабынан жаңы ген план иштелип чыгып атат. Өрт коопсуздугу ал ген план түзүлгөндө бардыгы өз деңгээлиндеги негизги ар бир ушул жердеги базар ээлеринин өзүнүн границалары чектелип бөлүнөт да. Ошондо негизинен бүгүнкү случайдагыдай болбостон ошол чектелген чектен ар бир ээси чыкпаш керек да. Ошондо өрт коопсуздугу болобу, башка случай болсо дагы келген жардам келген биринчи жардам МЧС тарабында болгондо өз нугунда келип, өз убагында берет. Базар ээлерине табылган эреже бузууларды жоюуга тийиштүү эскертме кагаздары берилет. Өз убагында тийиштүү деңгээлде аткарылбаса 23 000 сом айыппул салынат. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу атайын ишкерлерди коргоо билесиздер бөлүмү бар. Ошол бөлүмдөн атайын жолдомонун негизинде бүгүнкү жүргүзүлгөн өрттүк тактикалык машыгуулардын негизинде табылган кемчилдиктерди жоюу боюнча атайын эскертүүлөр берилет. 1 айлык мөөнөт менен эскертүүлөр берилет. Эгерде ал эскертүүлөр ошол берилген мөөнөттө аткарылбаса, административдик чара көрүлөт. Белгилей кетсек, машыгуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн республика аймагында акыркы учурларда адам өлүмү менен коштолуп жаткан өрт кырсыктарына байланыштуу протоколдук тапшырмалардын негизинде өттү. Диана Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Базаркоргон району.